Азыр эки унаага мүнөздөмө беребиз. Кайсынысы жакшы экенин комментарияга жазып, биздин баракчага катталып, ушул видеонун толугу менен көрүңүздөр. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Кече бир аз кичине мүнөздөмө бердим элем ушул эки машинагачы. Экөө тең жаман деген жерим жок. Бул деле 10,5 миң турат, бул деле 10,5 миң турат. Экөө тең 23-жылкы, бирок бул 400 запас хода, бул 500 запас хода. По факту келгенде экөө тең эле бирдей жол жүрүп калыш ыктымалы бар. Анткени мунун кузову көбүрөөк, расходу бир аз көбүрөөк болот. Бул азыраак экөө бирдей эле жолду басып өтүшү мүмкүн деген ой менен айтып атам. Балким бул көбүрөөк жүрүп калышы да мүмкүн, себеп дегенде 500. Ар кимдин режим ездасы ар кандай болот, андыктан айтып болбойт. Экөө тең жаман деген жерим жок. Бу да эми сиздер айтыңыздар, кайсынысы жакшы? Бул жакшыбы, бул жакшыбы? Анда эмесе кеттик, обзорду көрсөтөлү. Келиңиз бир машинаны көргөзөлү. Бул Gakaion Y үлгүсүндө уна 23-жыл чыгарылган 500 запас кодасы менен. Машинага келсек, повторитель, поворотник, 18-чи дөңгөлөктөрдө механический сиденья, монда гилд деген Tesla монитор турат, көрсөңүздөр болот, калайган. Машинанын ичи мондай мультируль, круиз контроль, арткы сиденьяларына келе турган болсок, мына көрсөңүздөр болот. Аркасы аябай кенен, эми туугандарына. Көрүңүздөр дем, аркасы өтө эле кенен. Шопур отурат, шопур отургандан кийин мен отургандагында. Азыр эмди мындай прикол айтсам, жаман көрөсүңөр да, мына эмди E2-ны уланталы туугандар. Көрүңүздөр эмди мына. Мына анда эмесе E2-ны көргөзөлү, арткы сиденьялары мондай болот. Азыр мен аркы тарабын көргөзөйүн сиздерге. Бул деле 23 400 запас кодасы менен. Мына көрсөңүздөр болот. Бу да минимальный пробег менен жүргөн, албетте. Ал плюсы бар, мына жирный плюсу. Бул 30 миңди гана чакырымда жүргөн, тигил 150 миң жүргөн. Экөө тең оригинал пробегтери менен. Машинага келсек, ушундай болот. E2-нын ичинен E2-ны мен айтпасам деле билесиздер эми туугандар барыңыздар. Кече бул Y'ды айтсам аябай мындай жамандаган сымалдай болуп калды окшойт. Мен сиздерге көргөзөйүн дегеним, сиздер эми тандоо жолу болсун, өзүңүздөр тандаңыздар дегенде мына Y'дын аркасы. E2-нын аркасын көргөздүк азыр. Бул E2-нын аркасы. Көрсөңүздөр болот. Эми кайсынысын тандайсыздар эми? Сиздерде да, тандоо сиздерде. Биздин милдет эми ушул көргөзүү айырмаларын көргөзүп туруш керек. Кайсы ыңгайлуураак болот, жашоого жакшыраак, мындай реалдуу жашоого жакшыраак экенин көрсөткөнгө аракет кылып атабыз, албетте. Көрсөңүздөр болот. Бул чыгарма көп болуп кетип атат туугандар, экинчи частьты да болот. Андыктан толугу менен көргөнгө аракет кылыңыздар. Экинчи частьты биздин баракчада болот.